кабатында ал Хабиб укмуштудай ук жашың уккарың барыңа жар салам көңлүмдүн султаны аламдын пайгамбары ук жашың уккарың ал улуу Мухаммад сенин барың дуаларың бизге дары бүт дүйнөгө улуулук нуру бир сенден тарады сенсиң сулуу сен Кудайдын кулу сезимдерди кубандырып сен бар көңүл жылуу Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh Meyrimdүү боорукер жараткан Алла Тааланын ысымы менен баштамакчымын. Кадырлуу бир туугандар, Рамазан айыңыздар куттуу болсун. Алла Таала убада кылган сүйүнүчтөрүн насип кылып, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Коомдук канал менен бирге Бурана медиа групп Рахмат ай Рамазан берүүсүн 30 күн бою сиздерге сунуштамакчы. Кызыктуу маектерди, жан дүйнөгө керек дары кептерди уккуңуздар келсе, Рамазан бою биз менен бирге болуңуздар. Сүйдүм сени, сүйүүгө бек убадам, көрбөй сени көргөнүмдөй кубанам. Таңда келсең нурга бөлөп дүйнөнү, күн уялып чыкпай турмак уядан. Пайгамбарыбызга арнаган саптар менен бүгүнкү берүүбүздү улантмакчыбыз. Рамазан айы берекелүү ай, Кудай Тааланын буйругу менен, пайгамбарыбыздын жолу менен бүгүн сүйүнүп турган чагыбыз бүгүнкү мейманыбызда Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии Максатбек Ажы Токтомушев. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Рамазан айыңыз кут болсун. Баарыбыз толкунданып турган чагыбыз. Анан мусулмандардын башындагы адам катары Рамазан айы башталып атат. Өзүңүздүн куттуктооңуз менен баштап берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату вассаламу аля расулиллах. Амма ба'д. Биринчиден ушул эфирге чакырып, үнүбүздү жалпы кыргыз элине жеткиргенге себепчи болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Сиздердин кылган мээнетиңиздерди жаратканым кабыл кылып, эки дүйнөдө бакыт Таалай насип кылсын. Эми мынакей улуу ыйык берекелүү Рамазан айдын биринчи күнүндө отурабыз. Жараткан Алла Таалам туткан орозолорубузду, кылган дуаларыбызды, тилектерибизди, баардык ибадаттарыбызды, ниеттерибизди кабыл кылган болсун. Ушул учурдан пайдаланып, жеке өзүмдүн атымдан, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан жалпы элибизди куттуу берекелүү ушу нурлуу ыйык Рамазан айы менен куттуктап кетейин. Жараткан Алла Таалам ушул берекелүү Рамазан айдын таасирлерин, нурларын баарыбызга насип кылган болсун. Эми бул Рамазан ай жараткан Алланын бир өзгөчө айы экен. Буну Алланын айы деп аталып калат. Себеп дегенде бардык асмандан түшкөн жолдомолор, китептерди айтып койсок болот, баракчалар, акыркы китеп Кур'ани Карим Рамазан айда түшкөн. Жана мынал пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бардык пайгамбарлардын мөөрү эң акыркысы пайгамбарыбызга да пайгамбарчылык ушул Рамазан айда түшкөн. Бул жерден биз жакшы түшүнүп кетишибиз керек да, Рамазан айдын касиети өзүнчө, ал эми Рамазан айдагы орозо тутуунун касиети, буйруктары, фазилет дейбиз, пайдалары, бунуку өзүнчө. Буну эки өзүнчө караш керек да. Мечиттин ыйыктыгы өзүнчө, ошол эле мечиттин ичинде кылына турган амалдар, жакшы иштердин алардыкы өзүнчө болуп эсептелет да. Рамазан айга мынакей тагдырыбызга жеткирген экен. Мына быйыл 1441 жылда, эми ушул экинчи хижриде Рамазан айы мынакей орозо тутуусу фарз болуп, 1439 жыл болду десек болот Рамазан айдагы орозонун фарздыгына. Баягы мурдагы чоң аалымдар азыр деле болуш керек билип жүрөбүз. Бир жерге камалып алып, 40 күн Кудайга зикир кылып, өзүн жетиштирген да. Анан Кудай Таала да бизге ошол жак карантин деген келип калды. Мусулмандар үйдө камалып калдык. Баягы мүмкүнчүлүк болду дегендей, азыр мечиттерге бара албай атабыз. Мына таравих намазы башталды, бирок үйлөрдө окуп атабыз.
башка бирөөнүн айтканы башка, муфти катары сиздин айтканыңызды мусулмандын баары башкача таасир катары кабыл алат. Сиз кандай кеңеш бересиз? Мына үйлөрдө окуп атабыз, кандай дагы ибадат кылсак болот, орозону кандай кармаш керек, жаңы кармап аткандар бар дегендей. Биринчиден, мынакей бүткүл ааламда азыркы коронавирус боюнча кандай когалаң, чаң тополоң, коркуу, үркүтүү, канча деген өлүм, канча оорулар болуп атат. Ошолорго карап туруп, мына биздин кыргыз мамлекетибизде дагы президентибиз баш болуп, бардык өкмөт бутактары бардыгы карап туруп, элибиздин коопсуздугуна жана ден соолугун эске алып, азыр ошо контактты азайтып, жана ошол кезде үйлөрдө отурганга атайын чечимдерди чыгарган. Ошого улам карап туруп, биздин мусулмандар динибиз дагы адамдын табиятына, адамдын ден соолук, акыл эсин коопсуздугуна өтө маани берген дин болгондуктан, мынакей бизге дагы ушундай кылып, биз атайын муфтияттан буйруктар чыгарганбыз. Туугандар, азыр биз ушул тартиптүүлүктү сакташыбыз керек, сабырдуулукту кармашыбыз керек, дагы баарыбыз үйдөн чыкпай, үйлөрүбүздө бала чакаларыбыз менен орозо кармайбыз. Жараткан Алла Таалага шүгүр кылып, дуа кылып, эми жыл сайын өзүңүздөр билесиздер го. Мынакей ресторандарда болчу элек, талааларда болчу элек, коноктордо, сапарларда болчу элек. Эми жараткан Алла Тааланы ушул жылы берип коюптур. Аял бала чакаңардын көз алдында дагы бир ооз ачкылачы, чогуу бир ыйлагыла, чогуу бир дуа кылгыла, жалдырап жалбырап Алладан тооба кылгыла, чогуу таравих, чогуу ооз ачкыла, чогуу саарлык кылгыла деп. Ошондон улам бунун да Алланын неаматы деп билейли дагы. Биз ошол аял бала чакабызды кадырлап, ата-энебиз бар кол алдыбызда мисалы, ушундар менен үйдөн чыкпай. Туугандар, эч качан ошол мына абал турукташканга чейин үйдөн чыкпай орозо кармайбыз. Жана оозду ачканда да, жапканда да үйдө, тарави намаздарды дагы үйдө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, үйлөрүңөрдү көрүстөн кылып албагыла деген. Бунун мааниси эмне? Намазыңарды дайыма мечитте окуй берип, үйдө окубай койгон, окулбаган үй көрүстөн, мүрзө, би ошого окшоп калат экен да. А мына азыр эми Кудай кааласа кайерде гана сажда кылбайлы, намаз окубайлы, ошол жер кыямат күнү Алланын алдында күбөлүк өтөт. Жер сүйлөйт, Алла Таала ага тил берет. Кадимкидей күбөлүк өтүп сүйлөйт. Кайсыл жерде сажда кылынса, кайерде Куран окулса, кайерде зикир чалынса, кайерде дуа кылынса, мына ошол үйүбүздөгү бөлмөлөрдө ушуларда биз ибадат кылып, үйдөн чыкпай дуа кылып турсак, Кудай кааласа бунун чоң таасирин алабыз. Ал эми мына азыркы жаңыдан кармап аткандарга мен аларга кушкабар, сүйүнчү катары айтып кетет элем. Рамазан айда тирүүлөрдүн да майрамы эмес, өлүктөрдүн дагы майрамы. Анткени Алла Таала бейиштин эшиктерин ачат дагы, аягына чейин бирөөсү дагы жабылбайт экен. Тозоктун эшиктерин жаптырат, аягына чейин бирөөсү дагы ачылбайт. Мындай касиеттүү ай жок, бир дагы айда мындай болбойт. Жана тоң моюн шайтандардын бардыгын кишендеп коет. Себеп дегенде шайтан адам баласынын душманы, адам атабыздан бери келе жатат. Ушул душман аркылуу, бунун азгырысуу аркылуу бүгүнкү күнү кан төгүү, зордук, зомбулук, кордук, уурулук жана башка бардык күнөөлөрдүн бардыгы шайтандын азгыруусунан. Ошону байлап койгондон кийин бизге чоң тарбиялуу, бул ай тарбиялуу күндөрдү Алла Таала буйруган экен. Тазаланууга, оңолууга, адеп ахлакты түздөгөнгө, динибиздин улуу баалуулуктарын жашообузга алып келгенге ушундай касиеттүү ай келди да. Ушулардын бардыгын алып келгенге, жаман адаттарды бир сөз менен айтканда кетиргенге, жакшы адаттарга ээ болгонго мындай ай жок. Ушундан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жөн эле ачка болуп саардан кечке чейин жүрө берген бул максат эмес. Алла Таала Кур'анда айтат: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun." Эй иман келтиргендер, силерге Рамазан айында фарыз кылынды орозо тутууну мурункуларга да, демек билдик Мухаммад алейхиссаламга чейин да канча үммөттөр болсо, аларга дагы Рамазан айдагы орозо фарыз кылынган экен да. Аларга деле. Эми көрбөйсүзбү? Эмне үчүн? La'allakum tattaqun. Силер мүмкүн күнөөлөрдөн сактанарсыңар дейт. Максаты орозону демек жалган сүйлөгөндөн, жала жапкандан, ушактагандан, бирөөнү каргагандан, бирөөнү кемсинтип басмырлагандан, бирөөнү аюун ачып шерменде кылгандан, уурулуктан, кыскасы айтканда бардык күнөөлөрдөн сактаныш үчүн жана дозоктон сактаныш үчүн. La'allakum tattaqun, мүмкүн силер сактанарсыңар күнөөлөрдөн бу дүйнөдөгү, ал эми ахиретте күнөөлөрдөн сактанган адам сөзсүз дозоктон сактанат. Ушундан улам биз сөзсүз мына жаман күнөөлөрдөн арылыш үчүн, жүрөгүбүздү нурлаш үчүн, жашообузду нурлаш үчүн, жана бизде сөз бар го, ач карынын ток билбейт дегендей,
мынакей кичине ачка болуп да сезип көрөлүчү. Канча адамдар ачка. Бул ден соолукка дагы пайда, руханиятка дагы пайда. Экөөнүн тең жакшы оңолуусуна Алла субханаху ва таала ушундай касиеттүү айда оразаны фарз кылып койду. Шүгүр кылайлы. Алла разы болсун. Баягы устаздарыбыздын, чоң алымдардын келаткан дуалары бар эмес, пайгамбарыбыздан үйрөнгөн, асман жерден келген балай кырсыктан сакта, жаман оорулардан сакта, жаман өлүмдөн сакта, кабыр азабынан сакта, бизди тозок отунан сакта, бейишиңе киргизип, жамалыңды көрүшүбүздү насип кыл дейт эмес. Ошол тилектин баары Рамазанда көбүрөөк айтылып, Кудай Таала кабыл кылсын. Сиздин керемет сөздөрүңүздөн кийин азыр орозо жөнүндө тартылган тасмага көңүлүңүздү бурмакчыбыз. Рамазан сөзү арабчадан которгондо аптап, күйгүзүүчү, ысык деген маанилерди билдирет. Рамазан убактысындагы орозо араб тилинде саум деп аталат. Ислам энциклопедиялык сөздүгүнө караганда, саум күн чыккандан күн батканга чейинки убакытта тамак аш жана жыныстык катнаштан оолак болуу дегенди түшүндүрөт. Орозодо кулак, көз, тил, кол, буттар да орозо кармаш керек. Бул деген ушак сүйлөбөө, күнөө иштерди кылбоо дегенди туюндурат. Өлкөлөргө жараша орозо тутуу убактылары айырмаланат. Эң кыска орозо тутуу мезгили Австралияда жашагандарга туура келет. 9 саат. Ал эми эң узак Скандинавияда 20 саат. Швеция менен Исландияда 22 саат. Дубайдагы Бурж-Халиф асман тиреген имараттын жашоочулары да оозун ар башка убакытта ачышат. Бөлмөлөрү 80-чы кабаттан 149-чу кабатка чейин орун алган жашоочулар ооздорун башкалардан 2 мүнөт кечирээк ачышса, 150-чү кабаттан өйдө жашагандар 3 мүнөткө кеч ачышат. Рамазан айы экономикага таасир этет. Окумуштуулар мындай кызык жыйынтыкка келишкен. Эгерде орозонун узактыгы 1 саатка кыскарса, өлкөдөгү экономикалык өсүш 0,6%дан 0,9%га чейин көбөйөт. Тескерисинче, эгер орозо убактысы узарса, экономиканын өсүшү жайлайт. 2017 жылдан баштап 16-17 жыл аралыгында орозонун убактысы акырындык менен кыскарып жүрүп отурат. Рамазанда бир катар мусулман өлкөлөрү жумуш күндөрүн кыскартышат. Муну менен алар элдин кошумча ибадаттарга көбүрөөк убактысы болушуна мүмкүнчүлүк беришет. Бир катар өлкөлөрдө Рамазан айында акысыз массалык ооз ачуу тамактары берилет. Анын ичинде Кыргызстанда да массалык ооз ачуу тамактары уюштурулат. Кыргызстан алгач ирет уникалдуу Рамазан чатыры өткөрүлүп келет. 15 күн бою Рамазан чатырында күн сайын 250 муктаж адамга ифтар тамактары уюштурулган. Ордо Construction Group. Жилой дом Evergreen. Наш дом находится в экологически чистом районе. Рядом имеется парк, школа, детский сад, закрытый просторный двор и паркинг, детская площадка, зона барбекю, видеонаблюдение и фитнес-зал. У нас есть для вас уникальные предложения. Жилой дом Evergreen. Заходи и живи. Маегибизди улантсак, Азирети муфти катары, аалым катары сиздерге толгонуп, изилдеп, ушул вирус жөнүндө да мурда да болгон да мындай оорулар. Анан кайсы учурда бүтөт деп аалымдардын көз карашы барбы мындай ушул оору? Өтө жакшы суроо бердиңиз. Биринчиден оору өлүм айтып келбейт. Бул экөө тең сыноо үчүн. Буга азыр мынакей биздеги ислам шарият динибизде эң биринчи жолу ошо Хазрет Умар ибн Хаттаб разияллаху анху халифа учурунда ушундай эпидемия болгон. Ошол эпидемияда ата Шам мамлекетине баратканда ошол жерден кабар келип, ушундай эпидемия бар экен дегенде аскерлери менен кетип бараткан эле. Хазрет Умар разияллаху анху айтты, кайттык дегенде ошол жердеги анча-мынча сахабалар айткан эле. Амир муъминин, сиз Алланын тагдырынан качасызбы? Эми атая максат кылгандан кийин ошол жерге ишибиз бар, бара бербейлиби деп. Ошондо анан Хазрет Умар разияллаху анху айткан, мен Алланын тагдырынан качып атамын. Ушу качмаклыгым дагы Алланын тагдырынан болот деп айтканда, ошол жерде сахабалардын бирөөсү тастыктап, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушундай деп айткан. Каерде эпидемия чыкса, ал жерге барбагыла деген бул хадисти мен укканмын. Эми ал жердегилер чыкпасын деп айткан деп
мына этияттуулук баланс кылып пайгамбарыбыз айтып кеткен да, көрбөйсүзбү, жараткан Алла Тааладан өзү келет, бирок ошого менен биргеликте эле шариятыбыз, динибиз кош көңүл эмес этияттуулуктан. Этияттуулукту ага баа берген, орун берген. Ошондуктан ал жерге барбай калады, ал жерден чыкпасын деп, кийин Умар разыйаллаху анху айткан өзүнүн чечимине сүйүнгөндө пайгамбарыбыздын айткан хадисине дал келип калган үчүн депчи. Эми бул ошол азыркы исламдан, динден бери тартып деле ага чейин деле мындай эпидемиялар болуп келген. Кыргын болуп келген. Айта турган болсок, мына биздин азыркы аалымдарыбыз, улуу аалымдарыбыз айтат, мындай эпидемиялар өзү бир күчөйүп, бир түшүп, ылдый болуп, эч ким эч нерсе колунан келбейт, ажиз экен, Алланын алдында алсыз экен. Өзүлөрү ушундай кылып, негизги максат күнөөлөрдү таштап, Аллага кайтып, тообаларды кылып, ушуларды эскертүү үчүн келет экен да. Чоң азаптан алдын кичинекей азаптарды Алла Таала берипчи. Ошондуктан биринчиден айтарым, буну күлкү, тамаша кылбаш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, бул менен ушундай кирип кетип эле коркуп калып эле жашоо токтоп калбаш керек. Паникага алдырып эле чочула белечи. Анткени аалымдарыбыздын тажрыйбадан маалым болот. Жараткан Алла Таалага өзүнө жакшыраак маалым. Эми Алла Тааладан башка эч ким билбейт качан бүтөт экенин. Бирок биз көңүлүбүздү көтөрүп жашасак, Кудайым буйрса, башка ооруларда эле бул ооруда эле келип кете турган нерсе аалымдарыбыздын тажрыйбасынан маалым болот. Бир 5 айдан узабайт деп айткан да. Сиздин айтканыңыздай Кудай Таала тезирээк алыстасын, жок кылсын. Эми баягы чыныгы имандуу сыноого да келсе Кудайга шүгүр дейт экен, сүйүнүч келсе да Кудайга шүгүр дейт экенбиз. Кудайга шүгүр деп жашай берели. Кудайым жакшылыкты берсин. Анан мо паника деп атпайсызбы? Ушул аябай эле ойлонуп, толгонуп, бир жарыяны кайра чыгарып, минтет экенбиз, антат экенбиз дегендер арада болот экен негизи. Ошо сабырдуулукка чакырган, мындай сабырдуулукту сүйүнчүлөгөн бир жакшы хадистерден элге кайрылып кетсеңиз. Рахмат. Биринчиден, мусулман адамдын кандай гана абалда болбосун, ишинин бардыгы жакшылыкта, бардыгы соопта. Ажабан ли амрил муъмин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, муъминдин ишине бир таң калса болот. Жакшылык жетсе шүгүр кылса сооп алат экен. Кыйынчылык жетсе сабыр кылса эселеп сооп алат экен. Иннама юффас сабируна ажрахум бигайри хисаб. Сабыр кылуучуларга жараткан Алла Таала эсепсиз деп айтып атат да. Аны периште деле, инсан деле эч ким эсебин билбейт экен канча берет экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз бир хадис айткан, кайсы бир адам эпидемия, ушундай вирус чыккан учурда үйүндө сабырдуулук кылып отурса, Алладан сооп үмүт кылып отурса, эгерде жөнөкөй эле ошол оору менен келсин, башка оору менен деле ажал келип өлө турган болсочу, ага шейиттин сообу берилет дейт. Шейиттин сообу берилет. Бул деген улуу немеде айтсак болот да, бул кандай десем, улуу даража. Улуу даража жараткан Алла Таала бул насип кылат. Эми биздин эки нерсени мусулман адамчы, себеп биз өлгөндөн кийин жашоого ишенген адамбыз. Өлүм бизди коркута албайт. Өлүм коркута албагандан кийин оорулар каяктан коркутсун бизди? Биз дозоктон коркобуз. Биз жараткан Алланын каарынан коркойлу. Өлүм жөн эле бир көпүрө жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө өтө турган эле. Бул эшик эле азыр кайса 7 миллиард адам бар дейли. 7 миллиард адам мына азыр 50-60 жылдын ичинде эч ким калбайт ушул жерде. Ол коронавирус болобу, башкасы болобу, ал жерден гыжалат болгон нерсе жок. Биздин канча ата бабалар көз жумду. Канчосын колубуз менен көмүп келатабыз. Пайгамбарыбыз айткан, мен үммөтүмдүн өмүрү 60-тан 70-ке чейин деген. Мына сен айта турган болсо, Кыяматка чукулдагандар. Кыямат учугуна жакындап келе турган болсо кара. Ошондон улам иншалла бизге канча күн жараткан Алла насип кылса, канча түн берсе, ошону бир кубанычтуу, ошону бир кандай десем, бир рахатта, шандуу, шайырдуу, Аллага шүгүр кылып, жакшы маанайда өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек. Гыжалатчылык бул нервный оору бар го, бул өтө жаман да. Жөн эле жок нерсени гыжалат боло бербеш керек. Мен эки нерсени бөлөк айтам. Этияттуулук өзүнүн ордунда. Мисалы бүгүн колду бат-бат жууп, мурдубузду бат-бат чайкап, мына антибактериальный немелер менен арчып туруш боюнча, ошолор контакт азайткыла деп атат. Булар боюнча бул этияттуулук өзүнүн жолунда. Бирок мусулман адам ушундай жараткан Алла Таала кимге каалаган болсо ошого гана жугат, ошого гана жетет. Ал жетип калса деле, Алла субханаху ва таала алдында ал жөн эле бир башка ооруларда эле. Ошондуктан иншалла биз көңүлүбүздү көтөрүп, Кудай кааласа иншалла бул күндөр өтөт. Азыр көбүнчө мындай байкап көрсөк, жанагы тамак аш кымбаттап, кээ бир эртең ачка калып калабыз го,
кантип оокат кылабыз деген кээ бир адамдар бар да. Биздин динибизде алым катары, муфтий катары айтсаңыз, ошо Кудай Тааладан суранганда дагы ошо кандай амалдарды кылса, рызкы көбөйөт. Баягы ушун жол жоболорун айтып кетсеңиз. Рахмат. Биринчиден, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Hiç bir yer betinde, yer yüzünde canlık çok, anın rızkısı Allah'ın жоопкерчилигинде болбогон. Allah Taalam Ar-Razzaq деген sıfatı var. Bizge çeyin de berip kelgen. O океандагы киттерге да берип атат. Көзү жок чаянга, путу жок жыланга да берип атат. Эми адам баласына акыл берип кантип рызкы бербей койсун? Allah Taalam имомунга кантип рызкы бербей койсун? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ала инна нафса лан тамута хатта тастакмила ризқаха." Ай кабардар, кулаңарды ачып болуп кыла. Эч бир жан рызкысын толук жемейинче өлбөйт. Ошондуктан эмне кылгыла? Эми силер эмени такыбалык кылып, адал жол менен рызкыны издегиле дейт да. Азыр Кудайга шүгүр, мурунку мисалы кече жакында 45-жылы согушта ала турган болсокчу. Адамдар ал эмнени жеген? Ал жакта туруп турсун. Мына кече эле жакында 90-жылдан 95-жылга чейин алайлы. Кандай болду бизде? Азыр бүгүнкү күнү баарыбызда эки этаж үйлөр бар. Бирден эмес 2-3төн машинелер бар. 5-6 костюмшун кийимдерибиз бар. Дасторконубуз бар. Эч нерсе кылбай эле койсок деле 5-6 жыл жейбиз да жөн эле. Мисалы ошон үчүн бирок азыр Кудайга шүгүр, элибизде өзгөчө мынакей кыргыз жерин Алла Таалам ушундай байлыгын берип койгон. Суу, аба, өзүбүздүн мынау дыйканчылыкты айтабызбы, мал чарбасын айтабызбы? Биз андай небескороптарды куруу үрбесек дагычы, өзүбүздүн рызкыбызды өзүбүздүн жерибизден таба турган Алла Таала ашыгы менен биз өзүбүздүн элибизди эле бакпастан кошуна мамлекеттерди дагы бакканга күчүбүз жетет. Ага эмне керек? Биринчиден калыс ниет керек. Экинчиден мээнеткештик керек. Жалкоолук болбой, мээнеткештик. Үчүнчүдөн уурулукту токтотуш керек. Мейли ал уурулук жеке болсун же мамлекеттин деңгээлинде болсун. Уурулукту токтотуш керек. Ошондо Алла Таала береке берет, баарыбыз Кудай кааласа. Мынакей Рамазан айдын учурунан пайдаланып айтат элем. Ушул айда кылынган ар бир жөнөкөй эле нафил фарздын даражасында, фарздар 70 фарзга дара. Ошондон аалымдар айтышат, көбүнчө ушул зекеттер, кайрымдуулуктар, ушул жердеги берешендиктин бардыгы ошо Рамазан айда кылынганы жакшы дейт. Бир чакан жарнама кылып алсак. Үй бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй бүлө бул чексиз кубаныч. Үй бүлө бул керемет сенин жаныңда. Үй бүлө бул дайыма сүйүү. Белая река ар бир үй бүлөгө кубаныч алып келебиз. Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет. Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп, фаптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аярлуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт. Маегибиз улантсак, биз ушул сыноодо бар эмес, эми жакыр үй бүлөлөрдө бар экен. Бирок кыргыздын кулк мүнөзү ушунчалык жакшы билесиз, жүрөгү бир мындай берешендикти, жоомарттыкты сүйгөн калк экенбиз. Мына баары жардам берип атат жокторгочу. Анан сиз айткандай эч качан мындай жакырылык жетпейт го деп ойлойм. Кудай буйруса кеңпейилчилик. Анан ошол берип аткан кайрымдуулукту көрүп дагы берсем экен деген инсандарыбыз көп да. Аларга да дем бере турган, күч бере турган мындай заряд сөздөрүңүздөн, хадис аяттардан болсо дагы бир айтып койсоңуз, Рамазан айында дагы көптөр мындай берешендик кылсын деген мааниде. Рахмат. Мындайда берешендүүлүк, кол ачыктыкчы бул динибиздин өтө улуу баалуулуктарына. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ажвадан нас.
Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам адам затын ең берешен адамы ушул. Адам атадан тартып 124 миң азы көп пайғамбар келген болса бұл дүниеге, андан улам қанша үмметтер келген болса, барынан ең берешен бұл пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам. Мынакей біздің дин башчыбыз. Эми бұл бир. Экинчиси, берешен адам Аллаға жақын, бейишке жақын, елге жақын. Сараң адам Алладан ұзақ, бейиштен ұзақ, елден ұзақ. Берешен адамдан күнөөкөр болса дағы шайтан қорқот екен. Қорқот екен шайтан. Сараң адамдан, ал ибадаткөй болса дағы шайтан адам қорқпайды екен. Эмне үчүн? Сараңдығы ертеге жейт буну дейт екен. А берешен адам, ал күнөөкөр болса дағы эртеби кечпи бұл ушу берешендүүлүгү тообага алып келип, күнөөлөрүн таштап, туура жолго түшүп калат деп шайтан коркот экен. Жашаш үчүн жашабай, башкаларды жашатыш үчүн жашашыбыз керек экен. Эми алдыда Рамазандын күндөрү бар. Ошого жакшы тилектериңизди айтып, бүгүнкү маегибизди жыйынтыктасак, сиздин жакшы тилектериңиз. Рахмат. Акыркы ушул элибизге биринчи өзүмө, экинчиден элибизге кайрылуу, Рамазан айдын ар бир күнүн, ар бир саатын баалай, кадырлай билейли. Кийинки Рамазан тагдырыбызда барбы жокпу, жараткан өзү билет. Ошондуктан колдо бар алтынды баркы жок дегендей, бүгүн бизге Алла Таалам ушундай Рамазан айды берди. Ушул Рамазан айда оңолуп калайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям насааты мынакей үчөнү айтканы, минбарга чыгып баратып, биринчи тепкичте амин деди, экинчи тепкичте амин, үчүнчү тепкичте амин деди. Сахабалар таң калып сурады: "Я Расулаллах, адатта болуп болгон бүгүн окуя болду го. Эмне үчүн бул амин, амин, амин дедиңиз?" Дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Жабраил периште келип айтты" деди. Эмне деди? "Сен атың аталып туруп, сага салават айтылбаса, Алланын рахматынан үзүлсүн дегенде, кур калсын дегенде, мен амин дедим" дейт. Карабайсызбы? Ошондо Пайгамбарыбызга салават көбүрөөк айтайлы саллаллаху алейхи ва саллям. Экинчиси, Рамазан айы келип туруп, күнөөсү кечирилбесе, ошол адам бактысыз болсун, Алланын рахматынан узак болсун деди эле, амин дедим дейт. Рамазан айы күнөөнү кечиргенге келген экен. Эң улуу бактылуулук бул күнөөнүн кечирилүүсү туугандар. Мынакей бул экинчиси. Үчүнчүсү, ата эне барбы? Кадырлап калайлы. Ата энеси, же экөөнүн бирөөсү бар болуп туруп, аларга кызмат кылып бейишке киргизе албаса, ал бала Алланын мээриминен, ырайымынан үзүлсүн деди эле Пайгамбарыбыз амин деп. Дуаны ким кылып атат? Жабраил периште. Аминди ким айтып атат? Мухаммад алейхиссалам. Дуаны ким кылып атат? Периштелердин мырзасы. Аминди ким айтып атат? Адамзаттын мырзасы. Караңызчы канчалык күчтүү ойлоно турган нерсе. Ушундан улам Пайгамбарыбызды сүйөйлү, салават айтып, сүннөтүн бекем кармайлы. Экинчиден, Рамазан айды кадырлап, Алладан кечирим сурап күнөөлөрүбүздөн тазаланайлы. Үчүнчүдөн, ата энебизди урматтап сыйлап калайлы. Кимдин ата энеси көз жумуп кеткен болсо, 5 вакыт намаздан кийин Роббирхамхума кама раббаяни сагиран окуп, жана элибизге, журтубузга көп жакшылыктарды, токчулуктарды, ынтымак, биримдүүлүктү, достукту, адамгерчиликтерди тилейли. Дүйнөнүн, ахиреттин ийгилик жакшылыктарын сурайлы. Жана Алла Таалам эки дүйнөнүн бактысыздыгынан, өзгөчө мынакей азыркы кыжалатчылык, келишпестик, азыркындай жокчулуктардан, коркуулардан, коронавируска окшогон оорулардан Аллахым элибизди, журтубузду, бардык адамзатын сактаган болсун. Алла разы болсун. Өмүрүңүзгө береке, элиңиз менен бул дүйнөдө акыретте да бирге бейиште болуңуз. Тилектериңиз кабыл болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, жакшы маек болду. 30 күн бою мындан арыда сиздер менен жолугушуп турабыз. Азирети муфтийибизден кийин дагы сонун кептер, маектер болмокчу, асыл адамдар келмекчи. Анан дагы биздин ушул берүүбүзгө демөөрчүлүк кылгандарга терең ыраазычылык айтмакчыбыз. Ушул берүүнү 3 күндөн кийин Бурана медиа YouTube каналынан да көрө аласыздар. Аман болуңуздар, Рамазан айыңыздар сонун өтсүн, дуаңыздар кабыл болсун. Көрүшкөнчө.